Аял. Автор Айлин Д. Окуган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ийгиликтүү аялдын сыноолорго толо тагдыры баяндалган сериал. Жолдо үн катпай келе жаткан Айдайды карап койду элем. Көздөрү алыскы тоолорго тигилип, ууртунда күлкү ойноп калгандай. Жеңилдедиңби? Ооба, адам баласы кызыкпыз Эбак эле келсем эмне болмок? Макул. Мурун жаштык кылыптырмын. Кийин эмне келбедим экен? Ичимдеги боштук жоголуп кеткендей сезим болду. Болбосо дайыма ичимде бир боштук бар эле. Апам байкушум. Айдай колундагы ата энесинин сүрөтүн сылап койду. Сен атаң окшош экенсиң. Талантың да атаңдан өтсө керек. Балким. Мен сени жакшы билем. Атаңды да табасың сен, деди элем ишенимдүү. Ооба, буюрса. Ал кишинин да окуясын өз оозунан угам. Бирок азыр иштердин башына турушум керек. Толтура долбоорлорду таштап баса бердим. Канча адамдын эмгеги, жеген наны мага байланыштуу. А мен алсыздык кылып качып кеттим. Эми гана жоопкерчиликсиздик кылганымды сезип турам. Бирок мен бул сапардан башкача Айдай болуп кайтып келе жатам. Мурункудан да күчтүү болуппу? Жок, жашоону дагы терең билген Айдай. Көкүрөгүмдөгү дартты айыктыра ала тургандай сезилип жатам өзүмө. Мурун мен жан дүйнөмдөгү жарадан кутула албачудай сезчүмүн. Азыр айыгаларыма көзүм жетип калды. Айдай шаарга келгени жаны тынган жок. Толтура иштер күтүп турган болчу. Мурункудан да энергиялуу, шайыр Айдайга айланды. Бир гана Эмир. Кастингден өткөн топ баланын ичинде ал дагы бар. Бүгүн топ түзө турган жигиттер жолугушууга келишмек. Айдай Эмирди көрөм деп өзүнчө толкунданып алган эле. Бирок ал өз убагында келбеди. Өндүнү өчөтүштү. 1 саат өткөндөн кийин гана эшик акырын тыкылдап, колуна рюкзагын кармаган Эмир баш бакты. Кечиресиз, кирсем болобу? Болот. Эмнеге кечигип калдың? Уктап калыптырмын. Ачык жоопко эмне дээрин билбей калды. Жигит болсо турат. Эмнегедир өзүнүн көзүн албай. Жалтанып кетти Айдай. Кайра жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Эмнегедир аябай тааныш нерсе бар бул балада. Көздөрүн ала кача башка нерсеге алаксыганга аракет кылды. Көп нерселер айтылды. Топ түзүү боюнча кандай даярдыктар боло турганы, формалар тууралуу айтып жатты. Бирок ою Эмирде. Вокалдан өзүм сабак берем. Бирок мындан ары кечигип келмей жок болсун, макулбу? Эмирден башкасынын баары башын ийкеди. Эмир, макулбу? Мен убада бере албайм, эже. Эмнеге? Мен уйкучумун. Эртең менен туруш мен үчүн бир тозок. Бирок биз бир сен үчүн даярдыкты токтотуп тура албайбыз да. Эмир иинин куушура берди. Эрке экени көрүнүп турат, бирок кетирип жибергенге да болбойт. Топто үнү эң жакшысы ушул жигит. Бул дагы ошону сезип турат окшойт деп ойлоп турду Айдай. Эмир болсо анын оюн окуп тургандай тиктеп жылмайып койду эмнегедир. Макул, сени менен анан сүйлөшөбүз. Даярданып бүтүп кетерде Айдай Эмирди токтотуп калды. Өз талантыңа олуттуу карашың керек деп сага эч ким айткан жок беле? Айткан. Ким? Көп эле, бирок апам дайыма айтат. Апаң канчада? Апакем жапжаш, деди Эмир. Ойлонуп туруп кошумчалап койду. Мага дайыма сулуу жаш көрүнөт. Башкасын билбейм. Атаңчы? Эмир иинин куушуруп койду. Атаң тууралуу такыр айтпадың. Кайда иштейт? Эмне кылат? Бизнесмен, акчасы көп кишилер болот го. Ошонун бири менин атам. Эмнеге мынтип сарказм менен айтып жатасың? Сарказм деле эмес. Ал дайыма мени колуңдан кокотуйын келбейт. Мен сенин жашыңда мындай иштерди кылчумун. Биздин династиянын байлыгын кимге калтырам деп мээмди жей берген үчүн байлыгынын деле мага кереги жок болуп калган. Дагы эмне дейт атаң? Гитараңды сындырам, ырдасаң башыңды жулам. Ырчылык ата бабабызда жок. Кыскасы, мен такыр колумдан эч нерсе келбеген бирөө экенимди айтат. А сенин колуңдан келеби? Эмне? Өз жолуң менен кетүү, атаң канча каршы чыкса да, талантыңды баалоо, ал сага кандай жаман мамиле кылса да, жакшы сапаттарыңды сактап калуу. Сиз анча терең кетпеңизчи, деп күлүп койду Эмир.
Айдай дагы деле суроолуу тиктеп турганын көрүп башын кашый берди. Кааласам баары колумдан келерин билем. Бирок менде ошо каалоо жок. Ичимде бир боштук бар. Эмне менен алек болсом да толбойт, деп алып кызарып кетти. Рюкзагын шак алды да туруп чыгып кетти коштошпостон. Айдай аркасынан узатып кала берди. Эмнегедир аркасынан чуркап чыгып токтотуп, айта албай, көмөкөйүндө калган сөздөрдү айттыргысы келди. Баары жакшы болот, деп кучактагысы келди. Өзүн араң токтотуп калды. Илим үйгө кирип келери менен аялы каршысына чыкты. Кайда жүрөсүң? Сен качандан бери кайда жүргөнүмө кызыгып калдың? Эмне болду? Айдай деген шуркуяң менен кеттиңби? Илим жылмайып алды. Айдай шуркуя эмес, биринчиден. Экинчиден, экөөбүз бири-бирибизге мындай суроо менен кайрылбай калганыбызга канча болду? Бизди байланыштырган балдар гана бар. Калган учурда эркин кушпуз, ушундай эмеспи? Бул сенин каалооң эмес беле? Мага акча керек. Ойношуңдун акчасы түгөнүп калдыбы? Калжыңдабачы, Илим, деди аялы жактырбай. Ой, мени билбейт деп ойлойсуңбу? Билем мен баарын. Мен баарын жыйыштырдым. Ийде, эмне болуп кетти? Сага өчөшүп кылчумун баарын. Сен жоголуп кеткен учурда ойлондум. Сен мага керек экенсиң. Мына эмесе, деди оозун ачкан Илим. Жашыбыз да келип калды. Жакында неберелүү болобуз. Кудаларга уят. Адамча жашабайлыбы? Сен ортодогу ушунча жылдык окуялардын баарын унутуп, адамча жашайбыз деп ойлоп жатасыңбы? Баракелде. Мындай гениалдуу ойду сен ойлоп тапмаксың. Браво. Илим, эмне десең ошо де. Бирок мен сени Айдайга кое бербейм. Ошондой де. Эч кабатыр болбо. Айдай мени өз жашоосуна ала турган аял эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, Айдай болбогон күндө деле экөөбүз кадимки адамдардай, жубайлардай жашашыбыз мүмкүн эмес. Бири-бирибизди ушунчалык талкаладык. Көңүл деген ордуна келбейт экен, Барчын. Ошол үчүн сенин гениалдуу идеяларыңа рахмат. Чарчап келдим, мен жатайын. Илим басайын деди эле Барчын мойнунан кучактады. Илим же түртө албай, же кучактай албай дендароо болуп туруп калды. Аялдын тааныш жытуурду мурдуна. Кызык, минтип кучакташпаганына 5-7 жыл болуп калса керек. Алар бир чатырдын алдында жашаганы менен башка бөлмөлөрдө куду бейтааныш адамдардай жашаганына көп убакыт болгон экен. Акырын аны өзүнөн уулактата түртө берди. Аял тиктеп калды. Көздөрүндө жаш. Ой, сага эмне болду? Көргөн сериалдарыңдан таасирленип алгансың го, деди Илим күлүп. Башынан эле. Мен сен үчүн туура келбеген, жарашпаган кийимде элем. Мен киммин сенин жаныңда? Туурабы? Сен мени эч көрбөдүң, Илим. Ооба, балким биринчи катаны мен кылгандырмын. Бирок мени ал чуңкурга түрткөн сен болчусуң. Кайсы аял сүйүктүү болгусу келбесин? Сен деле апакай эмессиң. Баары сенин айыңдан болду. Мага эми акылман болбо. Илимдин муштуму түйүлө баштады. Ошол кыянатчылыкты эстегенде биринчи жолкудай эле жаны кашаят. Биз бири-бирибизге муну эстетпейбиз деп сөз бергенбиз, Барчын. Мага эстетпе, жакшысы. Мен да чарчадым. Сага чак келбеген көйнөктөй болуп жашагандан тажадым. Ажырашалы, Барчын, деди чарчаңкы сүйлөгөн Илим. Эмиби? Эмнеси бар экен? 50 жашта ажырашкан биз эле экенбиз. Сага да жакшы, мага да жакшы. Мен сени менен эч качан ажырашпайм. Сен муну жакшы билесиң. Өмүр бою ушинтип чак келбеген көйнөктөй жашасам да сени кое бербейм. Аялы ага чечкиндүү карады. Илим эмне дээрин билбей туруп калды. Көп жылдан бери көңүл кош жашаган аялы эмнеге минтип калганын түшүнбөй турду. Эмне деш керек буга? Макул, кандай кааласаң ошондой жашай бер. Болгону өчүп калган сезимдер ордуна келет деп үмүт кылба. Сен Айдай менен мындан ары жолукпайм деп сөз бер. Эмнеге мен антип сөз берет экем? Мен ал аялсыз жашай албайм. Муну сен нечен жылдан бери жакшы билесиң. Силер баары бир чогуу боло албайсыңар. Чогуу болгубуз деле келбейт.
Биз ушул абалыбызга шүгүр дейбиз. Сага караганда акылдуу ал. Биздин балдарыбызды көбүрөөк ойлойт. Бирок жолукпайсың, тиги бу дей албайсың. Муну айтканга акың жок. Эмнеге экенин сен жакшы билесиң. Болду, мен жолдон келдим, чарчадым. Кесе сүйлөгөн Илим өз бөлмөсүнө кирип кетти. Барчын отуруп ойлонуп калды. Ооба, жеңил ойлуу болгону менен ал акылсыз аял эмес болчу. Күйөөсү менен Айдайдын башка бир мамилеге өткөнүнөн ичи туюму менен сезип турду. Мурун анчалык коркунуч туудурбаган аял эми анын Илимин толугу менен багындырып алганын сезип жатты. Жок, мен буга жол бере албайм. Илим меники. Менин балдарымдын атасы. Сүйбөсө да ал мени менен гана жашашы керек, деп жатты өзүнө өзү. Бир саамга ойлонуп турду да шарт кийинип сыртка чыгып кетти. Эшик коңгуроосу чырылдады. Мындай беймаалда эч ким келчү эмес эле. Көзөнөктөн карап Илимдин аялы турганын көрдү Айдай. Эмне кылса болот? Ачпай койсо да болот. Бирок бул аял эмнеге келди экен? Аялды кызыгуу жеңип кетти да эшикти ачты. Саламатсызбы? Салам. Аял үйгө кир дегенди күтпөй эле кирип келди. Бөлмөнү айландыра тиктеп алып, эмнегедир жактырбай, мурдун чүйрүй берди. Жөп-жөнөкөй жашайт тура. Тим эле примадонна, шоу-бизнестин акуласы тиги бу дешип. Мындан көрө менин үйүм жакшыраак. Айдай йога менен алек болуп, денесине чыпташкан спорттук кийим кийип турган экен. Кантсе да келбетине суктана тиктеп калды. Эч бир ашыкчан нерсеси жок. Барби куурчактай көрүндү көзүнө. Кызганыч дүрт эте түштү. Сүйлөшүү керек, деди ал Айдайга. Бир аздан кийин эки аял бирин-бири тиктеп маңдай тескей отурушту. Илим экөөңдүн мамилеңерди билбеген киши жок. Анын ичинде мен да бармын. Ушуга чейин көзүмдү жумдум. Мындан аркысына жума албайм. Жарымды сени менен бөлүшүп келдим жылдар бою. Үн катпадым, бирок мындан ары унчукпай кое албайм. Барчу жердин баарына барам. Интервью берем. Элдин ичинде башыңды көтөрүп жүрө албагандай болосуң. Бул тууралуу Илим менен сүйлөштүңүзбү? Эмне деди? Ал эркек, алды аркасын ойлой албайт. Илим алдын артын эле эмес, эки капталын да ойлоно турган адам, деди кесе сүйлөгөн Айдай. Мени минтип коркутуу кеч болуп калды деп ойлойм. Бизди көрмөксөн болуп, өзүңүз кимдер менен гана көңүл ачпадыңыз. Бул да мага белгилүү. Мен эч нерсемди жоготпойм. Сен эл көзүндөгү адамсың, аброюңду ойлон. Айдай ойлонуп калды. Ойлоном, албетте. Бул менин эмгегим. Бул даражага ойноп жүрүп эле жетип калган жокмун. Бирок андан мурун мен Илимди ойлоном. Ага биринчи кандай тиет, анын көңүлү ооруп калбайбы? Ал бул нерседен жабыркап калбайбы деп тынчсызданам. Сиз менен айырмабыз ушунда. Мен өзүмдөн мурун Илимди ойлоном. А сиз? Балдарыбыз бар биздин. Билем. Мени ансыз да ушул нерсе токтотуп келди. Бирок балдар чоңойду. Ак караны ажырата ала турган куракка жетишти. Акмак, сен менин күйөөмдү биротоло башын айландырып. Мен азыр эч нерсе кыла элекмин. Бирок биздин Илим экөөбүздүн тынчтыгыбызды буза баштасаңыз, кылышым мүмкүн. Ошол үчүн ар кимге догарта бербей, ушул абалыңызга шүгүр кылыңыз демекчимин. Болбосо Илимден такыр айрылып каласыз. Эмир, сен дагы кечиктиң. Кечириңиз. Эмир аны карабай туруп кечирим сурады. Ою башка жакта сыяктуу. Айдай карап турду. Кээде ушундай жакшы даярданып, жан дили менен аракет кылат. Кээде ушинтип баарына кайдыгер болуп калат. Аздыр көптүр мүнөзүн билип калгандай болду. Эмне сени тынчсыздандырып жатат? Эч нерсе. Кайра сабакка алаксып кетишти. Айдай жаш шакирттерине ыраазы боло карады. Азаматсыңар балдар. Ушундай даярдык менен тез эле сахнаны багындырасыңар. Сизге да рахмат. Ыраазы болгон жүз менен балдар кыздар тарап кетишти. Эмир эмнегедир ыкшоо турду ордунан. Эмир, баары жакшыбы? Жаман болсо жардам берет белеңиз? Балким, жардам береттирмин. Жигиттин жүзүнөн ишенбегендей ишаратты көрдү. Бир нерсе деп айткыча эшиктен Илим кирип келди. Саламатсызбы деген Эмир сыртка чыгып кетти.
Кандайсың жаным, деди Илим, Айдайдын жүзүнө тынчсыздана тиктеп. Жакшы. Бир нерсе болдубу? Болду. Аялың келип кетти 5 күн мурун. Телефондон айткан жок элең го. Жүзмө жүз сүйлөшөлү дедим. Барчындан башка да бир нерсе болдубу, деди Илим. Эмирди аркасынан кейип карап калганын байкап. Бул бала тынчы жок. Сонун даярданып жатып эле кызыгуусу тарап кетет. Же маанайы түшүп калат. Эмне болгонун билбейм. Сен атасы тууралуу бир нерсе билдиңби? Атасы бизнесмен экен, апасы урукчан имиш. Апасын аябай жакшы көрөт. Сен мурунку оюңдан кайттыңбы? Балким Эмир менин балам деген оюңдан. Ал тууралуу азыр сүйлөшкүм келген жок. Кыйнала бербей, анализге жөнөтө салсаң болот. Билесиң да аны. Илим, менин кичине болсо да үмүтүм бар. Мен аны кыркып салгым келбейт. Азыр даяр эмесмин анализге. Менде бул балага кызыктай бир тартылуу бар. Талантына шек жок. Бирок колумдан эчен таланттуу балдар өттү. Алардын бирине да мындай тартылган эмесмин. Балким аз болода менин балам аман эсен, балким ушул бала деп ойлогон жагып жаткандыр мага. Аны кой, аялыңа эмне болгон? Сага кетип калат деп коркуп жатат. Айдай каткырып койду. Ого бетер коркутуп койдум анда. Ажырашалы дедим мен, такыр жолотпой жатат. Бирок баары бир ошого барабыз. Жөн эле жашай берсең болбойт беле? Тынчтык жок. Балдарды мага каршы үгүттөөчү болду. Кайдагы нерселерди айтыптыр. Кызым ыйлап, балам бултуюп мага таарынып жүрөт. Башкасын билбейм, бирок балдарды курал кылба деген мага. Кызыл чийим бар го ар бирибизде. Мен үчүн кызыл чийим балдарым. Ошондон ашпа деген мага. Уккан жок. Күндө уруш талаш. Кыскасы, сага дагы келиши мүмкүн, сак бол. Бирөөлөрдү жалдашы да ыктымал. Бандиттер менен кандай жакшы мамиледе экенин билесиң. Ошону айтып коеюн деп келдим сага. Илим, өзүң да сак бол. Мен эмне кылмак эле? Айдай улутуна Илимдин көкүрөгүнө башын койду. Жөн эле ушундай жан дилиң менен ишенип, кучакташып турганга эмне жетсин? Илим Айдайдын чачын жыттады. Мунун баарын толук жабылбай калган эшиктин кычыгынан Эмир аңдып турганын экөө тең байкашпады. Өзүңдү жакшы кара, менден камсаныба. Бир нерсе болсо дароо телефон чал. Илим ушуларды айтты да тез баса бөлмөдөн чыгып кетти. Айдай терезеден сыртты тиктеп ойлонуп турду. Машинесине отурайын деп жатып, Илим жылмайып колун булгалап койду. Айдай да жылмайып кол булгалады. Ал адамдын үй бүлөсү бар экен го деген үн чыкты аркасынан. Селт чочуй берген Айдай өзүн жек көрө тиктеп турган Эмирди көрдү. Менин атамдын да экинчи үй бүлөсү бар. А балким андан тышкары да катындары болушу мүмкүн. Ошонун айынан апам рак менен ооруп калды. Мен түшүнбөйм. Эмнени түшүнбөйсүң, Эмир? Кантип башка бир балдары, аялы бар адамдар менен көңүл ачса болот? Мисалы сиз. Айдай өмүрүндө мынчалык уялган эмес. Баласы менен тең баланын айткандары ага оор тийди. Башын жерге салып бир топ турду да акырын үн катты. Мен да муну адилетсиздик деп ойлойм. Бирок баш тартып кетүү мүмкүн эмес да, Мисалы, сен эмнени аябай тамшанып жейсиң? Эмне тиешеси бар? Айтсаң. Мисалы, шоколад. Демек, шоколад. Илим мен үчүн ошондой сүйүп жеген нерсе. Сен шоколад жегенден баш тарта аласыңбы? Жок. Чоңдор деле ошондой. Илим мага суу сыяктуу. Чөлдө абдан чаңкап туруп суу ичкенде жаның өзүнө келе түшөт эмеспи? Мен да ишенимдин, сыйлоонун, жакшы көрүүнүн булагы Илим деп билем. Мындан баш тартышым мүмкүнбү? Ал эми окуялардын баары сыртынан бирдей көрүнүшү мүмкүн, бирок баарынын өзүнүн себеби бар. Атамдыкында себеп жок. Сен атаңды канчалык билем деп ойлойсуң? Балким анын да бир себеби бардыр. Сиз менин апамды билбейсиз. Андай аял дүйнө жүзүндө жок. Андай мээримдүү, акылдуу, сабырдуу адам көргөн эмесмин. Айдайдын ичи тыздей түштү. Кызык, Айдайдын баласы өзүн жакшы көрөт беле? Жок дегенде сыймыктанат беле эгерде жанында өссө? Ушунчалык баалайт беле? Бирок ал жок. Анын ордуна Эмирдин чындыкты талап кылган көздөрү бар. Айдай улутунуп алды. Бардык балдар апаларын жакшы көрүшөт.
Алар кандай болсо болсун кечиришет. Сиз дагыбы? Эмне мен? Апаңызды жакшы көрөсүзбү? Айдай күлүп жиберди. Эми жакшы көрүп калдым. Балким жылдар бою жакшы көрсөм керек, бирок аны жакында эле сездим. Кечирдим. Балким сен атаңды түшүнө албай жүргөндүрсүң. Эмир үн каткан жок. Жөн гана ийнин куушуруп койду да коштошуп сыртка чыгып кетти. Жигит өзүнө таң кала берди. Адатта эч кимди өзүнө жакындатпаган жабык мүнөзү бар. Бирок Айдай эжекесин көргөндө эле аны менен сүйлөшкүсү, пикирин уккусу келе берет. Анын жөнөкөйлүгү, бул али жаш дебей, бардык суроолоруна жооп бергени жагат. Апасына эрте келем деп убада бергенин эстеди. Тез кадамдай үйүнө жөнөдү. Тигинин качан аягат ыя? Деди жини келген келин маңдайында отурган адамга. Бул Эмирдин атасы Эмил эле. Чын эле, анын экинчи үй бүлөсү бар болчу. Бул келинден бир кыз, бир уулу бар. Келиндин тили абдан узун. Бирок Эмирдин атасы балдарын жакшы көрөт. Ошол үчүн чыдайт. Ал айыкса да, айыкпаса да, сенин абалың өзгөрбөйт. Муну билесиң да. Балким өзгөрөт, деди табышмактуу сүйлөгөн келин. Эмил башын чайкай берди. Биринчи аялым баары бир жакшы көрөт. Кыйбайт аны. Албетте, бар байлыгын анын жардамы менен топтоду. Адам болду анын жанында. Анын сабырдуулугу болбогондо Эмил азыр кайда жүрөт эле ким билсин. Бирок ооруп калды. Кол жеткен жерлердин баарына көрсөттү. Балекет баскан дартка алы жетпей чөгүп бара жатат. Мен кетейин. Балдардын кем карчына акча которуп коем. Сен улам чалып тынчымды ала бербе. Балдар сагынып аталап жатышат, ошого чалгам, деп бурк этти келин. Бул мамиле экөөсүн тең ыңгайсыз абалга кептеп, бири-биринен тажап, бирок ортолорунда балдар болгон үчүн гана чыдап жүрүшкөндөй. Эмил чыга жөнөдү. Апа, мен келдим, деди адатынча кыйкырган Эмир. Эмнегедир үн каткан киши жок. Жүрөгү шуу дей түштү. Кыйкырып жиберди. Апасы гүл бакчада жүргөн экен, адатынча гүлдөрүнө суу куюп жүргөн. Өх, апа, коркуттуңуз мени. Эмир келип кучактай калды. Тентек десе, эмнеден коркосуң? Тажап кеттим жата берип, алаксыйын деп чыккам. Чарчап калдыңызбы? Дарыларыңызды ичтиңизби? Ичтим, коркпо уулум, баары жакшы. Азыр өлбөйм, деди күлгөн апасы. Эмир кучактай калды. Антип айтпаңызчы, апа. Мен сизсиз эмне кылам деп көзүнөн жаш агып кетти. Ой, уулум чоңоюп калды десе бул эмнең? Деди апасы жумшак гана. Азыр уулу даяр эмес экенин сезе койду. Деги эле өлүмгө даяр болуу мүмкүнбү? Сөздү башкага бурду. Даярдык кандай, чемпион? Алынча. Айдай эжең тууралуу айтып берчи. Аны эмнегедир сизге окшоштурам, апа. Билбейм кайсы жериңер окшош. Сиздей мээримдүү, түшүнүктүү, көп нерсени башынан өткөргөн адамдай. Аны менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Менин талантымды баалайт. Эмнегедир сизден кийин эле ошол адам мага жакын сезилет. Мен буга өзүм да таң калам. Ажар таң кала түштү. Уулунун чын эле жабык дүйнөсү бар. Бирөөгө оңой менен ачылбайт. Демек, чын эле жакшы адам окшойт го Айдай дегени. Таанышып көрсөбү? Ажар акырын үн катты. Аны биздин үйгө чакырсак келеби? Кандай чакырсак? Сен чакыр. Апам сиз менен таанышкысы келет де, балким келет. Эмнеге? Мен аны башынан эле жактырам, билесиң го. Анын ырларын укканда сен да тыңшап, кунт коюп угуп калчусуң кичине кезиңде. Эми сени менен жакын болсо, балким үйгө келеби деп ойлоп кеттим. Сага ыңгайсыз болсо түм эле кой. Мен да кызыктай болуп бара жатат окшойм. Сизге сөз берем, апа. Аны биздин үйгө алып келем, деди Эмир. Эмнени сөз бересиң? Атасы аркасына келип экөөнүн сөзүн угуп туруптур. Дагы уруш чыгып кетеби деп апасы карбаластай түштү. Эмил, сен келдиңби? Ооба. Уулуң сага эмне сөз берип башыңды айлантып жатат, деди. Урушканга шылтоо таппаганына ичинен сүйүнүп. Мына, ичиндеги буркан шаркан түшкөн бардык сезимдерин төгө ала турган адам. Эмир. Мугалими тууралуу сүйлөшүп жатканбыз мындай эле, деди апасы сөздү токтотуп. Көзүн ымдап үйгө кирип кет деген ишарат кылып жатты. А Эмир билет, бул адам ичиндеги бардык негативин ага төгүп алмайынча тынча албайт.
Кан тамырлары көп чыкты. Ызырына тиктеди атасына. Карачы, уулуң мага ызырынып карап жатат. Антип караган жок. Жөн эле маанайы жок бүгүн Эмирдин. Жөжөсүн коргогон тооктой күйпөлөктөй берди апасы. Бирок ызырына бирин бири тиктеген ата бала тынчышудай эмес. Карачай, бөлтүрүктөй тиктеп турганын. Мен эмне дедим буга? Эй бала, бери басчы. Оозуна келген жаман сөздүн баарын айтып, сөгүп жатып калды атасы адатынча. Эмир да көзүн албай, жалтанып койбой тиктеп тура берди. Булардын трагедиясы ушунда эле. Өмүрү баласына жакшы сөз айта албаган ата, атасынан ийменбеген, жалтанып койбогон уул, жылдар бою ушу экөөнү жакындатам деп жандал бастаган аял. Сыртынан идеалдуу үй бүлө көрүнгөн булардын трагедиясы дал ушунда болчу. Атасынын ар бир сөзү адатынча Эмирге камчыдай тийип жатты. Тарс, тарс, тарс. Бул соккулардын үнү угулбаганы менен баланын жүрөгүнө чоң тактарды калтырып жаткан. Мукам үн. Айдай көзүн жума берди. Эмирдин өзгөчө үнү бар. Жан дили менен гитара чертип, ырдап жаткан жигитти карап туруп жүрөгү туйлап кетти. Менин балам да ушундай жигит болмок, ушу жашка чыкмак, 1-класска бармак, чоңоймок, балким ашык болмок, балким мага бардык сырларын айтмак. Кандай болуп чоңойду экен? Деги аман болду экен? Мен өмүр бою жанымды курттай жеген бул сыр менен каламбы? Зарым Кудайга жеткендей деле болду го. Издедим. Балам, колумдан келгенинин баарын кылдым. Бир эле илинчек табылса, бир эле үмүт болсо. Эненин бул абалын эч ким билген жок. Үмүт кээде өчүп, кээде күйүп жанын жеп, өмүрү өтүп бара жатат. Жүрөгү токтомоюнча бул жан оору да токтогушу бештен белгилүү. Айдайдын көздөрүнөн эрксизден жаш агып кетти. Эмир ырын токтотуп ага тиктеп калды. Сизге эмне болду? Эч нерсе деле болгон жок. Ыйлап жатасыз. Айдай жүзүндөгү жашты колу менен арчый берип жылмайып алды. Ыйлап жатканымды байкабаптырмын. Бир жигитти сагындым. Өткөндөгү кишиниби? Жок, аны эмес, башка бирөөнү. Көрбөгөнүңүзгө канча убакыт болду? Көп, өтө көп болду. Качан көрөсүз, жакыныңызбы? Эмир такып сурай берди. Айдай жооп айта албай башын чайкады. Муңдуу жылмайып койду. Жигит гитарасын четке коюп, ойлуу карады. Бир суроо берсем болобу? Сиз мага эмнеге башкалардан өзгөчө мамиле жасайсыз? Түз берилген бул суроодон Айдай жалтана түштү. Тайсалдап кеткенин билдирбей Эмирдин көзүнө тике карады. Окшош каректер бирин бири тиктеп турду. Кандайча, баарыңарга бирдей эле мамиле жасайм. Мен биринчи күндөн баштап муну сезем. Бүгүн да мени алып калып өзүнчө сабак өтүп жатасыз. Балким талантың үчүн, балким жакшы баласың. Сенден чындап жакшы музыкант чыгат. Ооба, бул жака да апакем суранган үчүн келдим. Каалоо демекчи, менин бир каалоом бар. Эгерде сиз аны аткарсаңыз, биз бара турган фестивалда 1-орунду алып келебиз, деп сөз берем. Кызык, мени менен кандай байланышы бар ал каалооңдун? Апакем сизди көргүсү келди. Негизи эле сизди кумир тутат. Ырларыңызды угат. Жакында химиотерапия алды. Ал Эмирдин көмөкөйүнө жаш да калып калды. Көз жашын көрсөтпөскө башын чулгуй берди. Аз күнү калды дешти апамдын, деди Эмир акырын гана. Ансыз мен эмне болом билбейм. Мен апакемсиз кандай кылышты билбейм. Ыймандай сырын айтып жатканын ички туюму менен Айдай сезе койду. Кучактагысы келди, бооруна кысып баары жакшы болот деп айткысы келди. Макул, мени апаң менен жолуктур. Сендей сонун жигитти кандай адам төрөдү? Менин да көргүм келет. Эмир Айдайга ыраазы боло жылмайды. Айдайдын жүрөгү дагы бир онтоп алгандай болду. Анткени бул жылмаюу өзү качандыр бир жоготкон баласын аябай эстеткен жылмаюу болчу. Мен анын апасына барышым керек, деди Айдай. Эмне утасың? Ичимде бир нерсе бар, жок дегенде ошол жоголуп кетиши мүмкүн. Атасына же апасына окшош жагын бир көрсөм, көксөм сууп калаттыр. Коркконум менен баары бир реалдуулукка келишим керек.
Минтип өзүмдү жеп качанга чейин жүрөм? Азаматсың. Менин Айдайым дайым ушундай эле дейм да. Илим аялды бооруна кыса маңдайынан сүйүп койду. Мен да барам сен менен. Өзүм да сенден суранайын деп жаткам. Жөн билгим менин. Эртең баары чечилет. Кооз особняктын түбүнө келип токтошту. Берилген дарек ушул экен. Илим кашын кагып койду. Жакшы эле бай адам экен мунуң. Жигит эмне үчүн мынча керсейгени белгилүү. Эмир керсейбейт деле. Түпкүлүгүндө аябай боорукер бала. Керсейгени жөн эле маска. Экөө ээрчие киришти. Алдынан тосуп чыккан Эмир кубана апасына карады. Мына Айдай эже сөзүнө турат дебедим беле. Келди. Өңү купкуу болгон Ажар ордунан араң турду. Айдай жете калгыча теңселип кетти эле ал кучактай калды. Ажардын көздөрүн карады. Жашыл көздөр экен. Эмирдин каректери капкара. Айдайдын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Саламатсызбы? Жакшы турасызбы? Деди ал сылык. Жакшымын. Келгениңизге кубанычтамын. Келет деп айтты эле Эмир, бирок мен ишенбей жаткам. Кадимки Айдай Иманова кантип эле бизге келсин деп ишенбей жаттым эле. Сиз келдиңиз. Менин шакиртим чакырып жатса кантип келбей коем. Чынбы, Эмир? Анын үстүнө мен андай деле сиз ойлогондой кол жетпеген жылдыз эмесмин. Ажар менен Айдай тил табышып кетишти. Ооруп жаткан аялдын көңүлү үчүн чын дилинен сүйлөшүп отурду. Ооруп жатканы менен Ажар шайыр, ачык баарлашкан жан экен. Илим жеткирип коюп эле кеткен. Ал эми Айдай бир топко отуруп калды. Эмир үйгө кирип кеткенде Ажар Айдайдын колун кармай калды. Сизди чакырткан себебим уулум. Кандайча? Айдай, кантип билбейм, бирок Эмир менден башка бир адам менен ачылып сүйлөшчү эмес. Сизге жакын болуп кетти. Менин абалымды билесиз. Күндөрүм аз калды. Эмирден башка бул жашоодо кымбат эч нерсем жок. Эмирди сизге тапшырам. Кандайча? Сиз жакшы адамсыз. Билишимче үй бүлөңүз да жок. Эмирдин мынчалык ички дүйнөсүн көрө алсаңыз, демек мындан аркы жашоосуна да кайдыгер эмес адамсыз. Атасы менен Эмирдин мамилеси жакшы эмес. Жолдошумдун башка аялдан балдары бар. Мен кеткенде Эмир жапжалгыз калат. Атасы үйдөн чыгарып жибериши да мүмкүн. Материалдык жагынан камсанабайм. Анткени ага катталган менин үйүм бар. Бирок баары акчага барып такалбайт да. Ырчылар ырдап жүргөндөй адамга адам керек. Ага жылуулук зарыл. Азыр аны мектепти бүтө турган курагы. Кесибин да тандай элек. Сиз аны музыка менен кетишине жардам бере аласыз деп ойлойм. Ойлоно отуруп, сизди чакыртканымдын себеби ошол. Ички туюмум сизден жардам болот деп жатат. Суранам, жардам бериңиз. Ушул учурда кыйкырган үнү кулак алды. Эмирдин атасы Эмилдин бир нерсеге жини келгенде дарбазаны аттап эле, ушинтип кыйкырып көрмөй адаты бар эле. Ажар селттей түштү. Анын коркуп кеткенин Айдай сезе калды. Канча айтам, машинеңди бул жака токтотпо деп, сенин кулагың угабы? Деп эле кыйкырып кирип келе жаткан Эмил Айдайды көрө калып тык токтоду. Таң кала тиктеп калды. Сиз Айдайсызбы? Кадимки ырчы. Саламатсызбы? Деди сузган Айдай. Салам. Мына сага тамаша. Сизди көрө турган күндө болот экен. Эмил эмнеге кыйкырып келе жатканын унутуп Айдайга суктана карады. Табиятынан аял жандуу неме. Шилекей чууруй Айдайдын тулку боюн карап жатты. Бах чиркин. Ушул аял меники болсо деген ой кылт этти. Эмнеге болбойт эле? Бул дагы адам. Мендей жигит көчөдө жатыптырбы? Деп жатты ичинен. Айдайдын жини келип кетти. Оорулуу аялдын көзүнчө шыйпаңдап жатканын байкабай коюу мүмкүн эмес эле. Бир чети жийиркеничтүү болчу. Ошондуктан Ажардын колун акырын кысты. Сиз менен дагы жолугабыз. Эч нерседен кабатыр болбоңуз. Мен сизди түшүндүм, деди акырын гана. Кеткени камданып жатканын көрүп Эмил чебелектей түштү. Кетесизби? Кап, конок болуп кетсеңиз болмок. Конок болдум сиз келгенче, рахмат. Суз гана басып кете турган болгондо Эмил колдон кармай калды. Балким сизди узатып коермун.